Эми коомдук жайда тамеки чексеңиз 3000 сом айып пул төлөйсүз. Бул тууралуу мыйзам бүгүн кабыл алынды. Ал эми элдин оюн чогуу билели. Айып пулду көбөйткөнүңөр туура эле болуптур. Тем более общественный месталарда тартпаш керек. Адам ал жерде өзү никотин менен уланбастан жанындагыларга көбүрөөк уландырат да жанындагылар. Негизи туура кылыптыр, жакшы. Мен кошулам. Өзүм деле чекпейм, бирок 1000 болсо азым, кайра чегишет 1000 сом төлөп коюп 3000 тура эле. Иш тарапты туура эле кылат. Даже мына мекемелерде магазинге кирсең кирип алып чегип аткандар бар. Туура. Даже андан көп кылса болот эле бизге. Мен ошону айтат элем. 3000 сом аз. 30 000 сом салса анан тартипке келет, антпесе болбойт биздикилер. Мен өзү тамеки чеккенге каршымын, жакпайт вообще. Оюм жакшы, ошондой кылса жакшы го. Тамеки өзү ден соолукка деле зыяндан. 3000 эмес 5000 деле кылса болмок. Көп эле кылса, бирок ойлойм аны неме кылбайт го деп. Аткарбайттыр го депчи. Туура эле 3000 сом көбүрөөк кылса дагы. Негизи туура эле. Жана коом жерлерде же мындай жерлерде тарт келиши неприлично. Не только бизде эмес, башка жерлерде ошондой туурабы? Мисалы мен колдойм, туура эле кылып тур. Бирок ошол стартап кайда кетип атат экен? Кайда барат экен? Ошонун дареги бар экен? Эми азыр болсо тамеки чеккендердин эме да пассивный тамеки чеккен адамдар, булар ошо окружающий адамдарга тамеки чеккенден көбүрөөк зыян келет да. Ошон үчүн туура эле. Мен кыздарды, жаш келиндердин тамеки тартып отурганын жаман көрөм. Себеби баары бир никотин бар. Ошол кыздарыбыз, келиндерибиз тамеки тартып атканда ичинде балага действие берет. 10 000 сом салса деле жарашат. Туура эле, баары мыйзам иштеши, мыйзам чегинде калганда тартип керек да. Мамлекетте тартип болсо баары жакшы болот. Оюм туура эле көтөшөк бул эми тамеки чегүү бул ден соолукка зыяндуу. Мындай нерсени пропагандалабаш керек. Туура эле. А сиз кандай ойлойсуз? Айып пулду жогорулатуу менен чылым чегүүнү азайтса болобу? Өз оюңузду комментарийге жаза кетиңиз.